Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, арыбаңыздар. Бүгүн биз абдан бир маанилүү теманын алкагында келип калалы деп турабыз. Бул болсо дүйнөлүк көчмөндөр жана отурукташкан элдердин оюндары деп аталат. Бул идея кайдан пайда болгон, анын автору ким деген сөздөр бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болуп турат. Биз ошол Борбордук телеканалдын студиясына Исеналиев Таалай Дүйшөновду чакырганбыз. Таалай Дүйшөнов философия илимдеринин доктору, Россия Федерациясынын экосоциалдык технологиялар академиясынын мүчө корреспонденти, эл аралык коопсуздук жана маалыматтык юстиция институтунун директору, дүйнөлүк көчмөндөр жана отурукташкан элдери долбоорунун автору, ошондой эле посол мира деп айтылат. Саламатсызбы? Таалай Дүйшөнов, мына азыр коомчулукта абдан ушул тема мындай козголуп көтөрүлүп турган учур. Анткени баягы Казакстанда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары да азыр өтүп атат. Анан көпчүлүк элде мындай суроо пайда болуп атат да, бул оюндун автору, негизги идея кимден чыккан, кантип пайда болгон деп анан бир нече авторбуз деп жүргөндөрдү атап атат. Ага өзүнүн учурунда биз келебиз. Ага чейин сиз автор катары идея качан келген, кантип баштагансыз, ошол тууралуу кыска айтып берип койсоңуз, анан бул жерде урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу көрөрмандар, дагы бир нерсени айтып коеюн. Мен мына ошол дүйнөлүк көчмөндөр жана отурукташкан элдердин оюндары, ошондой эле Номад комитетинин уюштуруучусу Кыргызстан тараптан мен өзүм дагы. Анан сиздерге бул жерде патенттер, башка да көп факты жүзүндө документтер бар, аларды көргөзөбүз. Таалай Дүйшөнович, ошол биринчи идеяны айтып кетсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Эми кыскача таржымалды айтууга азыр мүмкүнчүлүк берилип атат. Ошого ыраазымын. Рахмат. Мен кече жакында эле Кыргызстанга келгем. Көп жылдан бери ошол чет жакта көп жүрөм. Юго-Восточный Азияда боюнча изилдөөлөр, экспедициялар. Ушул тарапта көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүп, ар кайсы өлкөлөрдүн оюндарын изилдеп чыккам. Эми башында кандай да ушунун ар бир нерсенин себеби бар да. Мисалы Ньютон жана гравитация законун тапканда башына алма түшкөн, анан суроо туулган. Жана башка кубулуштар көптөгөн окумуштууларга таасир этип, ошону себеп суроолор пайда болгон да. Анан мага деле ошол 1988-жылы август айында мен Красноярский окружной военный госпиталда жатып калгам. Анткени Советтик армияда спецназ деген бригадада кызмат өтүп, кичине кырсыктап калгам спецоперацияларда. Жаракат алып. Анан кийин ошол сентябрь айы мен 3 ай жаттым госпиталда. Сентябрь айы бардыгы биздин госпиталдагы врачтар телевизор алып келип, бардык солдаттар, офицерлер чогултуп, Сеулдагы олимпиаданы көргөнгө умтулдук, баарыбыз көрдүк. Анткени СССРдин курама командасы катышып турган. Анан ошол Сеулдагы ачылышын церемониясын кылып атканда тэквондо деген жанагы улуттук боевой искусствосун көрсөтүштү. Канча миңдеген адам стадиондо чыгып алып көрсөтүп атканда ошондо суроо туулган. Ошондо ООНдун Олимпийский комитетинин комиссиясы туруп, ошондо презентация кылып аткан тэквондону Олимпиада оюндарына киргизебиз деп чечим кабыл алышкан экен да. Ошондо ошол учурда бир эле дзюдо болчу Олимпиада оюндарында. Анан экинчи тэквондо болуп кирди. 87 Корея элине аябай чоң майрам болду да. Улуттук спорт болуп калды. Анан менде ошондо эле суроо болду. Эмне башка оюндар Олимпиада оюндарына кирбей калды? Эмнеси үчүн не представлены? Бул эмне себептен деп атам да. Анан ошондо суроо туулуп, анан изилденип баштадым, таанышып баштадым. Жанагы ЮНЕСКО, ООН жана эл аралык резолюция декларациясы менен таанышып баштадым ошол 88, 89, 90 жылдары. Анан кийин башым баягы ойлонуп көрдүм да, бул мейли Олимпиада оюндары бул батыштардын салты, батыштын маданияты. Анан чыгыш деген бар да, чыгыш Азия, алар байыркы, руханий жактан бай, терең. Цивилизация жактан карасак, батыш Европанын цивилизациясы пайда болгончо, чыгыш Азиянын цивилизациялары алдаганча байырк болгон, бай болгон. Анан эми эгерде ООНдун декларациясына такасак, резолюцияда жазылган бардык элдердин маданияты тең укуктуу, ар бир эл өзүнүн маданиятын уюштуруп элге алып чыкса болот деген. Ошого таянып туруп анан Кофи Аннанга кат жазгам. Кофи Аннантан кат келген жок. Анан кийин Пан Ги Мунга жазылды. Пан Ги Мунун аты ошол ЮНЕСКОда Парижде господин Ивамото дегенге барыптыр. Ал мага кат жазды. Ал кезде Бишкекте баягы Акаевдин бийлигинин учурунда токтосун
Адаш Искендеровна ошол ЮНЕСКОнун өкүлү болчу. Ошого кат келип, анан ал дагы көп жардам берди. Айтты, талай кызыгуулар бар. Сен презентацияны даярдап деп кат алыштык. Анан Парижге мен чакырмай болушкан. Ошондо чакыруу келгенде анан ошол жерде башталды да Кыргызстанда баягы чиновниктер менен болгон тиржишүүлөр, түшүнбөштүктөр. 2003 жылы мен презентация кылып, кабарда пресс-конференция кылгам. Телеканалдардага кыргызча, орус тилинде бар телеканал айтылган, газеталар чыккан, макалалар чыккан, статьялар чыккан, көп өлкөлөр менен байланыш болгон. Анан баягы Акаевдин режими бүткөндөн кийин Бакиевдин режими учурунда дагы баягы үмүт кылдым да. Бул дагы биз бул багытымды, бул долбоорумду өнүктүрө туралам деп. Анан көптөгөн ошо өкүлдөргө, чиновниктерге кат жазылган. Ошондо эле Раматылык Шерниязов болот деген депутатыбыз бар болчу. Ал менен тыгыз байланышта болчумун. Ал анда көкбөрүнүн жетекчиси болчу. Ал менен дагы бир аз келишпестиктер болуп кетти. Эми ар кандай болот да. Анан дагы бир топ биздин ошо чиновниктер аттуу баштуу, азыр фамилиясын айтып саясатка айландырып жүрбөш үчүн мен азыр негизги нерселерге токтоло кетейин. Эми албетте оор болду, тоскоолдуктар болду. Бара албадым Парижге. Бара албадым, анткени мага мандат да беришкен жок. Ар ким өзүнүн кызыкчылыгын коюп, мен ала кет, анан автор кыл, анан эгер комитет түзөт болсо мен президенттикке рекомендация кыл деп. Анан мен айттым, эле коллегиальный чечет. Будущий комитет түзгөндө талай авторлугун пайдаланууна кыргызды коюп атат деген этикага жатпайт да. Мен андан дипломатический академияда иштеп жүргөн адамдын дипломатиялык мындай тажрыйбам бар дегендей. Ошондой эми фамилияларын айтпай эле коеюн, аны өзү уганда угасыңар. Ошентип анан мен айта берсем болобу? Мен сиз бай эл аралык деңгээлдеги адамсыз. Мен болсо мына бул жерден урматтуу кыргызстандыктар, мен журналист катары ушул темага кызыгып, Талай Дүйшенович менен таанышканда 2010 жылдан бери 14 жылдын жүздү болду. Ошондон бери ушул маалыматтан үстүндө жүрүп, мындай кайдыгер эмесмин да. Жанагы сиз жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылдым деп атпайсыз, бурмат телегөрүүчүлөр көргөзүп коелу, бул жерге да калтырып кетебиз. 2005 жылы ошол учурдагы мамлекеттик катчы Адахан Мадумаров мырзага жазылган кат турат. Эгерде мен кээ бир маселелеринде туура эмес болсо кошумчалай берсек болот да. Ошол көчмөн элдеринин оюндары жана отурукташкан элдердин оюндары деген долбоорду презентация кылуу боюнча Ысык көлдө өткөрөлү деген Адахан Мадумаровго кайрылуу турат мына. Бардык каттоо номерлери менен бүт бардык факты жүзүндө көргөзүп коюлуп атабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, анан бул жерде виза деп коебуз го. Макулмун деген Адахан мырзанын бул жерде расмий документи турат. Биз сиздерге бүт бардык расмий документтерди көргөзүп коелу. 2007 жылы Кыргызстан көчмөн оюндары жөнүндө түшүнүгү да жок болчу. Жана бизден мейман айтып кетпедиби? Ньютон башына алма түшүп, анан ошондой идея келген дегендей эле, ал убакта эч кимдин башына алма түшө элек болчу. Мындайча айтканда. Андан кийин Тышкы иштер министри Эднан Карабаев ошол учурда тышкы иштер министри болчу. Менимче сиз дипломатиялык академияда иштейсиз. Ал адамга дагы мына жылдары менен, каттоо номерлери менен расмий документтер турат. Кайрылуу ушул дүйнөлүк көчмөндөр жана отурукташкан элдердин оюндары боюнча долбоор боюнча. Андан сырткары мына Вечерний Бишкек деген абдан белгилүү Кыргызстандагы эң популярдуу басмаканалардын бири болчу. Бул жерде жана справка деп коет эмеспи? Ошол жерде кадимкидей жазылып турат. Көчмөн жана отурукташкан элдердин оюндары боюнча. Бул жерде дагы белгилеп койдук. Мына 2010 жылы ошол жерге Исеналиев Талай Дүйшеновичтин макаласы жарык көрүп атат. 2010 жылы. Бизде көчмөндөр оюндары дагы жолу айтып коеюн сиздерге 2014 жылдан баштап башталган. Ошон үчүн бул жерден биз баягы чыныгы авторду, кандай эмгектерди жасаган ошол боюнча айтып коелуп атабыз. Комсомольская правда деген дагы бир гезит болгон, өзүңүздөр билесиздер. Мына бул жерде дагы мына справкасы турат. Жылы 2013 июль деп жазылып турат. Мында дагы справкада жазылып турат. Көчмөндөр жана отурукташкан элдердин оюндары тууралуу макала жарык көргөн. Андан сырткары ошол учурдагы президент Курманбек Салихович Бакиевке жазылган кат турат. Жылы бүт бардык даталары менен. Муну дагы бул тарыхый документтер.
ошон үчүн сиздерге айтып коюшубуз керек. Служебная записка деп мына Мадумаровкадагы ошол долбоор боюнча эмне болгон долбоор, ага кимдер кирет, азыркы учурда да бир 4 мамлекет эмес, бул Азия жана чыгыш элдеринин оюндар болору. Ошондой эле ЮНЕСКО ООНдун алкагында иштер жүрүп жаткан боюнча атайын түшүндүрмө кат ушундай берилген. Бул жерде да жылы 2007 жыл 20 май деп турат. Андан сырткары мен урматтуу телегөрүүчүлөр уруксат берсеңиз, Талай Дүйшенович, мен айтып коеюн. Бүгүнкү күндө баягы интеллектуалдык менчик, автордук укук деген түшүнүк бар дүйнөдө. Мен сиздерге айтып коеюн, мына биринчи Кыргыз Республикасынын кыргыз патенттин биринчи алган интеллектуалдык менчик, автордук укук боюнча күбөлүк 2005 жыл 3 августта деп турат. Сиздерге муну дагы белгилеп коюшубуз керек. Абдан маанилүү бул. 2005 жылы автор өзүнүн укугун коргоп, биздин мамлекеттик адамдардын менчик укугун коргоо боюнча мекемеге каттаткан. Андан кийинки бул жерде дагы мына кыргыз патенттин немеси турат. 2022 жыл сиздерге мындай факт жүзүндө көргөзүп коелу. 2022 жыл, 2023 жыл дагы эле ошол мына күбөлүк автордук укук боюнча 2023 жыл. Бул да 2023 жылдарда мына көчүрмөлөрү менен 2005 жылдагы жүрөт. Бул жерде мына анан 2024 жыл. Баш аягы 5 ошол автордук укук боюнча катталган кыргыз патенттен күбөлүктөр турат. Эң ошол 2024 жылы алынган кыргыз патенттеги акыркы эме боюнча айтып койсоңуз, бул дүйнөлүк оюндардын жоболору, алардын кандай өтүш, баягы система основополагающий правила деп коет да, орусча айтканда, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Бул акыркы патент баягы 1980 жылдан баштап 36 жылдын ичинде көптөгөн өлкөлөрдү кыдырып, ар бир өлкө боюнча оюндар боюнча статья чыгарып, изилдеп чыгып, анан кийин общий жалпы эрежени иштеп чыккан технологияны. Ошону бышырып, көчмөндөр жана отурукташкан элдеринин жалпы технологиясы, жалпы эрежесин иштеп чыгып, анан принциптери, основополагающий принциптери жана ошонун негизги максаттары. Ошол концепцияны иштеп чыгып, докторскийде жакталды, монография болуп чыкты, 7 монография, ичинде андан кийин тышкары 60 статья, ичинде 38 статья, 38 элдин, 38 мамлекеттин оюндары бар. Ошонун завершающий этапы бүткөн немесин монография негизинде, изилдөө негизинде патент кылып чыккан. Бүттү деген билдирет да, даяр деген билдирет. Ошону бекитилди да. Бул баягы Олимпиада оюндарында дагы жалпы жоболор бекитилген да, ошондой бекитилген, темабызды мындан ары дагы уланталы. Бул мына өзүңүздөр уккандай 60тан ашык илимий макала, анан 38 ошол көчмөндөр жана отурукташкан элдердин оюндарына арналса, 7 монографияны иштеп чыккан 36 жылдан бери. Анан дүйнөдө ушундай түшүнүк бар, Бириккен Улуттар Уюмунун алдында адамзаттын жашоосундагы, алардын ушул бүгүнкү кубулуштарга, ушундай бир кандай өзгөртүү киргизген адамдарга атайын оондун алдында ушул тынчтык элчиси деп, андан сырткары өзүнүн китеби бар оондун алдында. Мына сиздерге дагы көргөзүп коеюн. Бул китеп бир 5 жылда, 10 жылда ушул адамдардын кылган ишине, санына карап атайын расмий китептерди чыгарат. Бул жерде Пан Ги Мун, Махатма Ганди, Япониянын ошол принцессасы дейбиз, ошол адамдардын катарында биздин кыргызстандык Талай Дүйшөнчүтүн мына ошол оондун китебине дагы чыккан. Бул мындай бир баягы дүйнөлүк Бириккен Улуттар Уюмунун баягы признание деп коебузга, ар бир адамга ошондой чоң даражадагы сыйлоосу. Анан онда алтын медалды дагы жасаган иштери үчүн, илимий иштери үчүн ушундай атайын сыйлашат. Бул жерде ошол аты, фамилиясы, аты жөнү жазылып ушундай белгиленет. Ушулар боюнча дагы айтып кетсеңиз, ООН менен, ЮНЕСКО менен иштештиңиз убагында, алар менен кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошолордун
декларациясы боюнча башка. Баягы акыркы сүйлөшүүлөрдө Ивамото деген ошо ЮНЕСКОнун өкүлү менен Париждеги. Ал айтты, талай дейт, презентацияны даярда. Анан планыбыз болгон көлдө өткүзөбүз деп. Ошон үчүн пресс-конференцияны 2003-жылы Кабар агентинде өткүзүп жарыяланган. Анын бардык жаңылыктарда айтылган, жазылган, аны укпаган, көрбөгөн адам жок. Ал учурда соцсет деген жок. Бардык газет аркылуу, телеканалдар аркылуу маалымат алып турушкан, бардык кабары бар болгон. Сокурда эмес, дүлөйдө эмес, айрым аз эр азаматтардай. Анан ошондо баягы кичине Кыргызстанда мен да саясий оппонент боло коюп, кичине келишпестик болуп кетти өткөн бийликтер менен. Анан кийин Кыргызстандан кетүүгө муктаж болдум да. Ошондойго жеткичти да. Анан бирок ошонун бирге орустардын нет куда без добра, Юго-Восточный Азияга атайын полномочия алып, анан ошо Азия элдеринде изилдөөлөр жүргүзүп баштадым. Албетте оор болду, каражат жок. Анан үй бүлөңдө курманда кача аласың, үйүңдө курманда кача аласың, эч кандай каржылоо жок. Бул жерге бир жумага бир айга кетпейсиз да, канча жылдап кеттик. Анан паспорт болсо толуп калган, 2 паспорт тең. Ар бир өлкөдөн немеден өткөндө, жөө өткөн күндөрүм болду. Талаада жаткан күндөрүм болду. Баягы тыйындан кыйналасың. Баягы кичине навык бар да. Спецсостав выживания өткөнбүз. Анан ар кандай коркунучтуу жерлерин өтөсүң. Бул целые приключения да. Криминогенный зоналар бар. Мисалы Филиппинде, Юго-Восточный Азияда бар жерде мындай тынч боло бербейт. Анан ошол жерден ар кандай коркунучтарга душар болдум. Өттүк, выживать еттик. Бирок изилдөөлөр улантып, экспедиция катарында баягы ишимди уланттым, изилдеп бүттүм. Анан акырындык менен адамдар менен таанышып, адамдар мени колдой башташты, көрүштү максаттарымды. Ошондо Юго-Восточный Азияда, Кореяда, Вьетнамда, Филиппинде, Лаосто жана бир топ мамлекеттерде адамдар чыкты, энтузиасттар мени колдоп. Талай сен элдеп чуркап жүрөсүң, биз да жардам беребиз, жардам бере башташты. Көп жерден калдык, кырсыктан калдык. Анан үй бүлөсү да жабыркалап калды. Үйдөн айрылып, башкасынан айрылып дегендей. Балдарым чоңойгондо көрбөй калдым. Кандай болуп мектепти бүтүп, кандай окуп өтүп неме. Бул ишке башыңызды сайпайт турсуз. Ооба. Анан ошонун жыйынтыгында баягы көптөгөн уюмдар көрдү эмгегимди. Анан түштүк менен Түндүк Кореянын дагы ортосунда болгон бир курч абалды ошонун координатору болуп, ошону токтоткум да. Аябай курч 2013-жылы. Ошо чоң жыйында жолугуп, әрде катышып консультация кылгам, как специалист по безопасности и по конфликту. Анан ошонун негизинде салым киргизгенсиң деп дагы медаль беришти. Ошол мерге мен онун изилдөөлөрүмө кабары бар болчу. Ондо айрым адамдар айтты, сен изилдөө кылып атасың, ушундай чоң келечекте бир эл аралык уюм түзүп атасың деп мага ушун медалды тартуулашып беришкен да, посол Миранов. Анан кийин мен Филиппинде жүрсөм, ошо 2014-жылы чалып качты Кыргызстандан, талай сен биякта оюндар өтүп атат деп. Анан мага аттарын айтчы, фамилияларын айтты. Анан мен баягы бияка Кыргызстан келе албагандан кийин баягы ар кандай коркунучтун негизинде мен келгенге деле неме алган жокмун. Эми макул дедим, өткүзүшүн көрөбүз, аягы кандай болот. Анткени түшүнүктүү баягы копировать этип мен материалдарымды алып, бирок негизги маңызын түшүнбөстөн, максатын түшүнбөсөн, технологиясын түшүнбөсөн презентацияны көлдө оюн кылып өткүзүп жиберишкен да. Анан байкашымча катар кылып жыл сайын өткүзүп жүрүштү, шашылыш түрдө. Мында бир нерсени түшүндүрөт, анткени 2-3 жолу өткүзүп жүрсө, дүйнөлүк системада бекемдеп алабыз деген ой менен, бирок нар жагын ойлошкон жок да, максаттар башка. Анан негизи ошо акыркы былтыр мен докторскийди жактаганда Москвада, ошол монографиянын негизинде оондо Египетте 23 январда, ушул жылы 23 январда декларация кабыл алынды. Нравственный путь человечества деген. Анан мен ал нравственный путь человечестваны иш жүзүнө ашыш үчүн декларацияны. Бул практика жүзүндө ногу долбоорду сунуш кылынды, колдолду. Анткени чыгыш оюндарында руханий факторлор бар. Адамды тарбиялап, нравственный, духовный ценности деп коебуз. Олимпиада оюндарында андай жок. Олимпиада рекордтор, күч-кубат, физический показательдер, анан критерийлер. Адам ден соолугунан инвалид болуп, инвалидке чейин барат. Дегеле Олимпиада оюндарынын спортсмендер баары 30 чыккандан кийин инвалид деп эсептесе болот да, ден соолугунан жабыркайт. Айырмасы чоң да, максаттар башка. Чыгыш оюндарында, биздин Азия оюндарында рекордтор жок. Әрде руханий закондор, руханий әрде салттар бар, адам бар, әрде инсан бар. Инсанды тарбиялап, инсан кандай болуш керек, инсан кандай касиеттерге болуш керек. Анан ошол негизинде мен Манас эпосун ошондо эле илгери сунуш кылгам Кыргызстанга.
акайдын ушуна бакеттин ушуна жазгам международный кубок Манасты постановление бекиткиле. Дүйнөлүк эл аралык кубок болуп негизги приз болуп кетсин деп. Ошон менен международный кубок Манасты эл аралык дүйнөлүк биринчи приз деп, негизги приз деп бекитилгенде кыргызстар түндө дүйнөгө таанылат эле, тарыхый орду болот эле. Кылым артқан кыргыз деген сөздүн дал ошол жерде болот эле да. Тарыхыбызды таанытып, өзүнүн тарыхый ордусун көрсөтүп, бул чоң салым. Элдин, кыргыз элинин ошол кылып аткан чоң салымы дүйнөгө. Анан бирден бир Манас эпосуна байланыштуу көптөгөн аерде добродетель деп коебуз, адамдын касиеттери бар. Ошолду алып чыгып мен ошол 40 чоронун касиети деп, 40 касиети деп ошол 40 орунга неме кылгам да, мындай бекитилген да. 40 орун, биринчи, экинчи, үчүнчү орун эмес. Алтын медаль эмес. 40 орун 40 чоронун намына жетишке. Әрде көптөгөн неме келечектеги ошол инсанга жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Миротворец жанагы. Ушул жерден дагы талашыңызга баягы улантып кетүүгө туура келет, урматтуу кыргызстандыктар. Ушул Манастын кубогу жөнүндө айтып атпайбы? Бул абдан маанилүү. Бул ошондо киргизилгенде ошол убактагы эмес. Бүгүнкү күндө дагы таларке. Бул иштелип иш үстүндө жүрүп жатат. Ошого да токтолуп койсок. Бул токтоп эле ошол баягы ошол убакта сунушталып эле калып калган маселе эмес. Ошол учурда жетекчилерге дагы кайрылган. Азыр болсо дүйнөлүк коомчулукта чыгыш жана башка Азия элдеринин ортосунда дагы Манастын кубогун негизги приз катары алып чыгуу боюнча иштер абдан чоң иштер жүргүзүлүп жатат. Ооба. Анан албетте мага суроо туулган да, көптөгөн өлкөлөр менен жолугушканда талай эмне сен автор болуп ошо кубок Манасты эле айтып атасың деп булган. Мен айттым, баягы илимий обоснованиясы да. Дүйнөдө мындай эпос жок, бул биринчиден, эпикалык чыгарма жок. Масштабы, объем боюнча, глубинасы боюнча, тереңдиги боюнча, байлык боюнча, жанагы Илиада, Гомердин Илиадасы менен Махабхаратын бирге кошкондо дагы анын объемуна жетпейт. Киниске келген. Бул жалпы адамзаттын мындайча достояниясы болуп эстелет. Анан мен айттым, тиги андай болсо карап көргүлө дедим. Бул эпоста бардык элдер бар дедим. Алардын тарыхы бар, алардын үрп адаты, карым катнаштары бар дедим. Ошол эле Япония, ошол эле Кытай, ошол эле Корея, ошол эле орустар, жалпы көптөгөн элдерди камтыйт дедим. Бул достояние дедим. Башка эпос жок дедим. Эпостун ичинде факторлор бар. Параметр воспитания личности деп коебуз. Ошол адамдын касиеттери бар. Мекени сүйгөндүк, ошонун өзүнүн мекенине берилгендик, анан кийин жанагы баатырлык, мужество, гордость, честь дегендей бар. Түшүнүктөр бар да. Ошонун баары бар. Ошонун негизинде Манас кубогу бул биринчи сыйлык болууга татыктуу дегем. Ушул Манас эпосунун орду, Манас кубогунун орду боюнча баягы Кытай менен сүйлөшүүлөрдө, Жапон жана Корея мамлекеттери менен сүйлөшкөндө ошолордун сүйлөшүүлөрүндө айтып кетсеңиз, Кытай мамлекети жана башка мамлекеттер ушул кубок Манасына деги эле Манас жөнүндө эмне деп айтышты? Мисалы 2007-жылы Кытай посол элчилигине мага чакыруу келген. Кытайга чакырышкан, аларда маалымат бар да. Анан мага сунуш кылынган. Сунушкана талай бизге кел, депутаттарым жолушасың, жанагы представители всенародного парламента деген неме бар. Депутаттын атын утуп койдум, господин Бамбы ушундай болчу. Анан чакырып айтты, билетиңди төлөп беребиз, кел, биз сени колдойбуз. Инициативаны оңдо биз көтөрөбүз деп чыкты да. Биз көтөрөбүз как инициатор деп. Анан мен түшүнүп турам, тиякта Кытайда өзүнүн келечектеги саясий дивидендтери көрөт да, ошонун үстүнө болуп калсак, экинчи Афина болуп калсак, Азия оюндарынын үстүнө болуп калсак деген бул ачык эле сөз да. Бул саясат. Анан мен баягы дипломат катарында баягы жок деп айткан жокмун, бар деп айткан жокмун да. Мен айттым, бул бышып жете элек, дагы изилдөөлөр керек дедим. Анан кийин аягына жетип, баарын дүйнөдө коомчулукта баарын билгизип, илимий жактан жактап, илимий жактан аны аныктап бүткөндөн кийин анан силер менен сүйлөшөм дедим. Бирок акыркы убактарда мен баягы Кытай тааныштарымда, окумуштуулар менен жолукканда айтат, талай биз колдойбуз. Кытайды өзүңөр көрүп турасың. Манас эпосун аябай колдошот. Аны өзүнүн эпос катарында карашат Кытайлар дагы. Аябай таң калыштуу да. Өзүңөр билесиңер, Кытайдын Манас эпосуна болгон мамилеси. Манасты кандай карман кылып көрүшөт. Манасты бизди бошоткон баатыр дейт. Кимден дейт? Ошолорду басып алган душмандар.
жуңгарлар, ойроттор болобу жана башка элдер болгондо Кытайга күн көрсөтпөй басып алган экен. Ошодон бизди бошоткон дейт Манас. Бизди ошого эпоста баягы Кытай деп анан ассоциация кылып анан бизди душман кылып калган дейт. А негизи дейт Манас биздин баатыр, бизди бошоткон дейт. Жана бизди баскынчылыктан басып алган элден дейт. Анан айтты мага, ачык айтты бир Кытай коллегам, талай дейт, Коңурбай деген ат жок дейт Кытайда. Нескара деген ат жок дейт Кытайда. Тапкыр дейт. Эми билесиң дейт кимдин аттары бул. Баягы точно Кытай эмес. Кытай эмес. Таап көр дейт. Андай ат бизде жок, андай сөз да жок деди. Анан өзүңөр таянак чыгарла, бул кайсы элге таандык, кандай элге таандык мындай аттар. Анан кыргыз элибиз кайсы душман менен тарыхта согушуп келгенин билесиңер. Аны ачык эле. Эми аны берде айтканда айтпаса эле түшүнүктүү. Ошол Кытай элинен Манас эпосуна болгон мындай аяр аздек деген мамилесин биз кантип билсек болот? Мен баягы Кытайга көп каттап, ал жакта кыргыз туугандар менен байланыштар болуп, ошол жерде миңдеген ошо биздин кыргыз туугандар Манас айтып Кытай эли мага тыюу салган жок. Жусуп Мамайды кандай ардактап өмүрүнүн аягына чейин ардакташты. Жана 40 чоросу менен Манастын эсинен бул демек ошо биздин эпоска карата Кытайдын өзүнүн мамлекетинин сый урматы деп ойлойм да. Анан дагы бир маселе бүгүнкү күндө көтөрүлүп жаткан, кайра бир кайрылып келсек, кантип бул долбоор жанагы 2003 жылы талай düşөнчү айтпадыбы, долбоорду Ысык көлдө биз презентация кылмакпыз деп. Анан ошол долбоор мамлекеттик чиновниктердин колуна тиген да. Тиген. Эми ошол учурдагы мамлекеттик катчыга, биринчи катчыга башында айтпадыкпы, Адахан мырзанын колуна тиген. Мен эми муну ошол 14 жылдан бери баарын изилдеп карап жүрөбүз да, анан колуна тиген кандай болгон? Хронологиясы боюнча алганда 2003 жылы долбоор агишинин колуна тиет. Ал убакта күпүлдөп мамгатчы болуп турган учур, андан кийин парламентте спикер болуп турду. Анан кийин 2007 жылдардан кийин 8 жылы ал киши парламенттен кетти. Кандайдыр бир 2012 жылдарга чейин бош жүрүп калды, билесиздер. Анан ошол учурда кийинки президент Атамбаевдин учуру болчу. Анан Мадумаров ошол долбоорду көтөрүп барып, биздин бизде да баягы баамыбызда журналисттердин. Ошондон кийин эле Түрксойдун орун басары болуп ошол жака кетип, анан ошол жактан айтты. Мына менде долбоор бар, ушуну алып чыгыш керек деп. Ошондон кийин анан биздикилер илип кетти дагы. Бул оюнду түп тамырын изилдебей, билбей эле үстүртөн баягы ала коюп эле анан кийин чыгарып кетти да. Ошондуктан мунун тарых таржымалы мына ушундай. Биз аны дагы тарых үчүн айтып коюшубуз керек да. Бирок ал киши мен автормун деп айткан жок. Андан башка авторлар бүгүнкү күндө айтып жүрөт, өзүңүздөр аларды билесиздер. Бирок алардын эч кандай ушундай интеллектуалдык, автордук укук жөнүндө же бир кагазы жок. Ооз жүзүндө гана мындай айтылып келет да. Ошонун мунун терең түпкүлүгү иштелип чыгышы долбоордук өтө жогору. Андан сырткары мен айтып кетким келет. Талай düşөнч бул жөн эле Илимпосттон сырткары дагы өзү спортчу. Кыргыз күрөшүнөн баштап 93 жылы айтып кетейин. Өзүм бала кезден бери күрөш менен өсүп келгем. Агаларым бардыгы күрөштүн чеберлери. Анан кийин албетте жана кызмат кылып аткан спецназда самбо, рукопашный бой, карате боюнча дагы өтө көңүл бурулган. Ошол жерден машыгуу. Анан ошо армияда чеберликти толтургам. 1987 жылы октябрь айында улануудеде ошол куралдуу күчтөр союздун спецназынын арасында бетөчүлөрдө экинчи орунга келип ошо толтургам мастерликти. Анан тышкары дагы 90 жылы кыргыз КСР болуп турганда таласта биринчиликте ал жерде дагы жеңишке ээ болгон, биринчиликти алгам карате рукопашный боюнча 90 жылы. Госпиталдан келип неме алганда анда дагы навыктар болчу. Анан ошон бирге көптөгөн мелдештерди, анан Кыргызстанда көп тренер болуп, көптөгөн жигиттерди тарбиялап, чемпиондорду тарбиялагам. Кыргызстандын курама командаларында тренер болгом. Анын арасында чемпиондор көп, Евразиан чемпионату, чемпиондор панкратион боюнча, рукопашный бойдон боюнча көп жыл бою ошол спорттун бирден бир өмүрүмдүн жарымысы эмес, жарымдан көбү арналган да. Ошол элге айткым келип атат да, мындай жөн эле баягы калем кармап эле жазып эле ошол илимий иштердин үстүндө эмес, спорттук жактан дагы абдан чоң жетишкендиктер бар да. Жанагы дүйнөлүк чемпиону боюнча СССРдин 2003 жылы Япониянын Токиодон алтын медалга ээ болгом.
дүйнөлүк бүт газеталарда бардык жерде малым акайтын үчүн да окуучум күмүш медалга ээ болгон. Анда биз өзүнүн квартираны Толбай банкага коюп туруп акчасына барып келгенбиз Японияга. Ал дагы маалымат бар ал жерде. Анан негизи бизге көңүл бурулган жок да, спорт комитети жардам берген жок. Аны эми эле ага деле көңүл бурган жокпуз. Негизи Кыргызстан үчүн деп чыктык да. Мен бул айтып келатканым, бизде Бишкекте быйыл мына 2024-жылдын 7-августунда ошо тегерек стол өткөргөнбүз. Ага көптөгөн элчиликтердин өкүлдөрү, ошондой эле башка көптөгөн өлкөлөрдөн келишкен. Ошондо Түштүк Кореянын спорт комитетинен келип, талай түшүнүшкөн, андай грандмастер деген өздөрүнүн дипломун ыйгарып кетишкен. Грандмастер билесиздер, булар эми спортто баягы биринчи катышуучу, андан кийин мастер, грандмастер болуп өздөрүнүн мындай статусу менен кете берет да. Бул дагы абдан маанилүү. Сизди ушул жогорку даражалуу сыйлыгыңыз менен куттуктап да кеткибиз келет. КМШ мамлекеттеринин ичинде бүгүнкү күндө Кыргызстан муну баягы расмий берилбегенден кийин тегерек стол берилип көбү билбей калды да. Андан кийин бул илимий макала боюнча дагы токтолгум келип атат. Известия вузов деген бул эл аралык илимий макала чыккан. Ошол жерде дагы мына 2005-жылы чыккан. 2005-жылы эл аралык макалада дагы талай түшүнүч өзүнүн оюн бул жерде айтып атат да. Бул жерден жазылып атат, мен окуп берип коеюн. Поэтому, главной целью проекта является возрождение утраченных нравственных ценностей кочевых и оседлых народов Центральной Евразии через создание единой системы международных евразийских игр для их консолидации и выработка новых нравственных параметров, основные национальных традиций каждой этнокультуры как фактор воспитания гармонично развитой личности деп ошол убакта эле мына көчмөндөр жана отурукташкан элдердин адеп ахлагы боюнча ошол 2005-жылы дүйнөлүк эл аралык илимий журналда дагы өзүнүн оюн билдирип жатат да. Талай түшүнүч, дагы өзүңүздүн кандайдыр оюңуздар болсо, биздин убакытта келип калды окшойт. Кыскача айткан азыр ногу долбоор бардык өлкөлөрдө белгилүү. Менин жанагы макалаларым аркылуу көп өлкөлөрдө белгилүү баарды күтүп атышат. Жанагы Москвада өткөн круглый столдо, тегерек столдо ошол жанагы жаңы уюмду түзүү боюнча эл аралык уюм, Олимпиада комитети сыяктуу эле эл аралык уюм, бирок Азиянын баягы оюндарына кирет, көчмөндөр болуп. Анан декларация айтып атам. Анан мен баягы өткөндө кабарда пресс-конференция кылганда журналисттерге да жакшы эле айттым. Мындай маалыматты абайлап сүйлөгүлө. Азыр тиги Кыргызстан ичинде адекени айтсаңар болот, чоңмуктарды айтсаңар болот. Бул декларацияга шек келтирсеңер, өтө чоң Кыргызстан аброюна шек келтирип койсоңар. Ошон үчүн абайлап сүйлөш керек. Анткени декларацияда көп адамдардын, элдердин, улуттардын маданияты каралган. Анан өзүбүз баягы оруу басып, анан каршы коюп койбойлу. Анан кийин ар кандай сөздөрдү жана диванный эксперттер көп экен Кыргызстанда, башынан эле запкы жепкен. Же спорттон жок, же илимден жок, бирок акылдуу бардыгы. Сүйлөгөндөн башка эчтеке билбейт. Же салымы жок, же спортто да, же илимде да, искусстводо эчтеке жок, бирок баарын билишет. Ушундай адамдар көп да Кыргызстанда. Анан зыянды өтө келтирет. Анан но системада коомчулук көп тур да. Кыргызстанда эмне деп аткан. Бул долбоорго шек келтирип аткан адам декларацияны дискредитацияга деген неме бар, статьяга чейин бар. Өткөндө мындай эскертүү эмес, маалымат кылдым. Бул жолу эскертип коюшум керек да. Өтө абайлаш керек. Өтө айлап сүйлөгөн, анан кийин жоопкерчилиги чоң. Айда статья бар. Дискредитация, декларация, жанагы шек келтирүү, жанагы эл аралык укукка. Ошон үчүн абайлап өтө мындай ойлонуп сүйлөш керек да. Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөр уктуңуздар, мына мен журналист катары дагы мен дагы ошол кайрылып өзүмдүн кесиптештериме, бүгүнкү күндө мына блогерлер деп атабыз, деги эле кыргыз коомчулугу бул эл аралык мамиледе, эл аралык чоң декларациянын алкагында чындыгында биз Кыргызстандын атынан сүйлөп, ошону бурмалап же кандайдыр бир келекелеп, ошондой сөздөрдү жазганды, айтканды токтотуп туруш керек. Анткени жана башында айтып кетпедим, биз алдыда ошол Манас кубогун алып өтүшүбүз керек депчи. Алдыда мына сентябрдын аягында деп атасыздар, тегерек стол Москвада өтөт. Анан ага чейин жанагы биздин ошо Кыргызстанга келгенде Лаос жана Вьетнам өлкөлөрүнөн да келишкен. Алар өздөрүнүн мындай ынтызарлыгын штаб-квартирасы боюнча, жер участоктор боюнча дагы айтты, ошол боюнча да кыскача айтып. Вьетнамда ошо өкмөт
деңгээлинде 1000 гектар жер бөлүнүп берди Вунгтау деген жерде. Ал Хошимин деген шаарда Вьетнамдын түштүгүндө. Әрі зона отдыха аябай дүйнө жүзүнүн баардык эс алаттар. Ошол 1000 гектарды берип, ошол жерге алдын ала бизге офисти дайындап атышат. Ошол жерге 1000 гектар жерге жаңы штаб-квартира куруп, ошол эл аралык штаб-квартира жана городок куруп, ошол жерде дүйнө жүзүндө өкүлдөр келип чогулуп, ошол жерде отурушат, ошол жерден талкуулашат, оюндун жана календарын, планын кабыл алышат. Азыркы мезгилде биз устав, проект декларации, герб жана флаг ошону талкуулайбыз Москвада, эл аралык деңгээлде конкурсты жарыялайбыз. Ошонун мерге кубок маанасында эл аралык конкурс жарыялаш керек болот. Кубок кандай формада жасаш керек. Ошол өтө азыр абдан мындай кылдаттык менен мамиле кылыш керек да. Өзгөчө Кыргызстан ичинде коомчулукта сүйлөгөндөр көп. Мен билем да, канча жылдан бери илгери запкыт чепкем. Ошон үчүн азыр ар бир инсан ойлонуп сүйлөш керек азыр. Немеде болобу, соцсетте Кыргызстанга залал тийип калышы мүмкүн. Ошо системада карап турат. Ар бир информация Кыргызстанда. Декларацияга түздөн түз шекелтирип койсо, мага да оор болуп калат. Анан кийин тегеде коллегаларына сурайт да, талай көптөгөн өлкөлөрдө кыргыздар эмне деп атат дейт аркаңда туруп. Жана система боюнча жалпак тил менен элге бир түшүндүрүп койбойсузбу? Баягы системада карап турат десеңиз, жөнөкөй бир аксакал киши болобу же жөнөкөй жаран түшүнбөй калышы мүмкүн да ошол. Система деген сөз ошол көптөгөн коомчулук, көптөгөн өлкөлөр бар да. Ошол коомчулук кандайдыр бир максат менен чогулганда, коллективне чогулганда, ошону карап атканда, ошону система, жалпы система дейт. Анткени азыркы кезде декларацияны уже 40тан ашкан өлкө кол коюп койду. Кол коюп калды. Бул көп өлкө. Азыр дагы ошол өлкөлөр көбөйүп атат кол койгон декларацияны. Декларация кол койгон, значит, демек ушул долбоорду колдошуп атат. Кошулабыз деп атат. Демек алардын маданият жактан кызыкчылыктары бар. Ошол биз да маданият чыгарып, ар бир элге мүмкүнчүлүк берет да, өзүнүн маданиятын, өзүнүн оюндарын көрсөткөнгө, кең окутуу. Анан ошолор дагы баягы карап турат, эгер кандайдыр бир элемент, бир өлкө бир туура эмес сүйлөп калса, ал бардыгы баягы кол көтөрүп голосовать этет, кыргыз даже чыгарып жибергенге укугу бар. Анын эмне кереги бар деп мындайды бузукулукту киргизбейбиз деп эле коет. Анан мен ал жерде жаман көрүнүштүү болом, ачык эле айтайын туугандар. Ошон үчүн абайлап сүйлөш керек да. Талай түшүнүч, келип ушул өзүңүздүн илимий долбоор боюнча аткарылган иштер боюнча 36 жылдык эмгек, бул чейрек кылымдан дагы көп убакыт. Өзүңүздүн болгон дитиңизди коюп, башыңызды ошого сайып коюп, жаныңызды жанагы криминогендиктеги өлкөлөрдө канжыгага байлап коюп жаныңызды дегендейчи көп иштерди аткаргансыз. Мен андан алыс эмесмин, баардык маалыматтарды билем деген ийгилик каалайм. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерге дагы ар дайым өлкөбүздө тынчтык болсун. Эң башкысы ушул долбоордун алкагында буга чейин болуп аткан оюндар эми болуп келген боло берсин, бирок эл аралык деңгээлге чыгып атканда ушу Манастын кубогу жана башка биздин бир топ оюндар болуп атат. Анан главный автор деп коебуз, эң башкы автор мына биздин кыргызстандык талай дүшөнчү өз башында турат. Ошон үчүн жакшы сөздөрүңүздөрдү аябай, колдооңуздарды аябай жазып, айтып туруңуздар деп айтмакчымын. Саламатта болуңуздар.